Bismillah, elhamdülillah. Bugün 12 noyabr 2022 yıl. Bürü Rossiyadan 2000 rubl kotordu. Şu muhtaçlarga karıştırıp berip koysa dep, muhtaçlarga. Mınake bankomattan aldık. 2000 somga 2700 kança som boldu. Şu bankomatda 50 som 70 som berip etken, mınake 2700 aldık. İnşallah jakın kündörü şu muhtaçlarga berебиz. İnşallah. Biz könkө eri жок, багар көрөр эркеги жок. Баласы бар, жаш балдары бар. Muhtaç келиндерге беребиz дайым. Ар кандай кеде болот, кеде болбой калат. Видео чыгарып турганыбыз үчүн, отчет берип турганыбыз үчүн адамдар ишенет да которушат да. Тааныбаган адамдар которушат. Көбүн тааныбайм деле. Ошол видео чыгарып турганыбыз максат ошол. Элдер дагы ишенип, мындайча айтканда дагы кайрымдуулук кылганга кичине кызыгуулар пайда болсун депчи. Ошондой эле биз кийим кече да кабыл кылабыз. Кийилген кийим кечелерди сурагандар болот бизденчи муктаждар. Азыракта бир досубуз ошо балдарыбыздын кийимдерин бар эле деп алып келип берди. Машалла, элхамдулилля. Мынакей школьный форма, кийим, мектеп формасын сурагандар да болот. Мынакей Машалла, мынакей мектеп формасы, таза кийимдер. Эми жаш балдарды кийинтиш да кыйын азырчы заманда. Кийимдер кымбат. Кичинекей эле бир немени алсаң бир канча сом болуп кетет. Бирөөлөрдү кийинтирүү дагы бул хадисибизде келет. Ким башка бир адамды кийинтирсе, Алла Таала кыямат күнү бейиш кийимдер менен кийгизет дейт. Ким бирөөнүн муктаждыгын чечсе, Алла Таала кыямат күнү бир чоң кыйынчылыгын чечет дейт. Ошого азбы көппү дебей кайрымдуулуктарды дайым жасап жүрөлү иншалла. Садака балени кайтарат дейт. Муктаждар көп. Расмий маалыматыбыз боюнча эле Кыргызстанда 30% калкы аз камсыз үй-бүлөлөрдүн катарына кирет да. Ошол азырынча ошо кийимдерди суук келип калды. Анча-мынча кийимдер болсо, үйүңөрдө ашыкча кийилбей калган болсо, таза болсо, бүтүн болсо бизге алып келип берсеңиздер болот иншалла. Муктаждар, жесирлер көп. Демөөрчүлөр табыш кыйын. Ошого биз дайым жарыя кылсак, ушундай видео чыгарсак элек. Мага жардам бериң, анан мага акча берип туруң. Анан мен кредитим бар эле, корпатын төлөй албайтым эле деп кайрылып калышат да. Видеонун максаты бирөөгө акчам ашып атат. Анан кел мен акча сурагыла эмес. Ушу акча которгула, кийимдерди бергиле, демөөрчүлөрдү кызыктыруу. Анан кээ бирлер видеону көрүп алып ойлойт окшойт, ошо Кубанычбектин өзүнүн акчаларынан кылып атат окшойт депчи. Анча муктаждар ушинтип кайрылып калышат да. Биз Жалал-Абадта турабыз, анан Таластан, Көлдөн, анан Чүйдөн кээде кайрылып калышат. Тактабай туруп элечи. Ошол иншалла. Элхамдулилля. Алла Таала жакшылык кылгандарды жакшы көрөт. Куранда айтылат. Жакшылык иштерде бири-бириңерге жардам бергиле дейт. Аз көп эмес иншалла. Элхамдулилля, Алла кабыл кылсын.